بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул төмөндөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыскача насааты болмокчу. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hurayra Allah Taala andan razı bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ağa maqtosu jana tinçligi bolsun. Mentip aytkanын rivayet kılat. Aksiru zikra hazimul lezzat. Nafsı qalolordu, nafsının rahatlарын toxtotuvchu, anı jok kıluvchu ölüm degen nerseni көбүрөөк эстегиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге насаат берет. Бул хадисти имам Тирмизи өзүнүн Сунан аттуу китебинде чыгарган. Алымдарыбыз бул хадиске сахих ишеничтүү хадис деп айтышкан. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге акыйкат болгон, эч ким четке кага албай турган чындык болгон өлүмдү көбүрөөк эстеп жүрүүнү бизге оосат берип атат. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүм чындык. Аллах Таала жашоону жараткандай эле бул өлүмдү дагы жараткан. Аллах Таала ар бир жандын өзүнүн рызкысын өлчөп, анын ажалын жазып койгон. Качан мына ошол ажал бизге келген болсо, биз баарыбыз бул дүйнөнү таштап акырет деген сапарга өтөбүз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Аллади халакал маута вал хая". Аллах Таала ушундай болгон зат силерге өлүмдү да жаратты, жана жашоону да жаратып берди дейт. "Лияблуакум айюкум ахсану амала". Аллах Таала жашоо жараткандан максат силердин кимиңер Аллах Таалага жага турган амал жасаар экен деп биз жашоону жаратып бердик дейт. Жана жашоодон кийин биз өлүмдү жараттык. Аллах Тааланын астына силер кайтаар күндү биз белгилеп койдук дейт. Мына ушул күнгө кимиңер жакшы Аллах Таалага жага турган сооптуу амал жасап бараар экенин силерди сыноо үчүн биз силерге жашоо менен өмүрдү жаратып бердик деп Аллах Таала айтат. Жана урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүм ар бир нафсы анын даамын тартуучу. Жада калса бизден жакшы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул дүйнөдө түбөлүктүү калган эмес. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып: "Иннака майитун ва иннахум майитун". Эй пайгамбар, сен мага эң сүйкүмдүү адам болгон болсоң дагы, сен дагы бул дүйнөдөн кош айтышасың. Жана алар дагы, сенин үммөтүң дагы бул дүйнөдөн баары өлүшөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүмдүн өзүнүн даамы бар. Ким жакшы жашаган болсо, анын жакшы даамын тартат. Ким жакшы өмүр сүргөн болсо, бул анын өзүнүн чөйчөгүнө толтурган өлүм даамын, өлүм суусундугун ушундай рахат менен, жыргалчылык менен өлүм суусундугун тартат. Ал эми кимде ким өмүрүн ар кандай жаман иштерге толтурган болсо, күнөө иштерге толтурган болсо, бирөөлөрдү нааразы кылган болсо, бирөөлөргө зулум кылган болсо, бирөөлөрдүн акыларына кирген болсо, албетте ал өлүм деген өзүнүн чөйчөгүн ар кандай жаман бир даамга толтурат. Мына ошо өлүм сааты келген сөзсүз түрдө мына ошонун даамын тартат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Куллу нафсин заиқатул маут". Ар бир нафс, ар бир тирүү жан бардыгы өлүм даамын тартуучу дейт. "Ваиннама туаффауна уджурахум яумал қияма". Кыямат күнү Аллах Таала жолуккан кезде ар бириңер жакшы иш жасаган болсоңор, анын соңун көрөсүңөр. Ким жаман иш кылган болсо, мунун дагы жазасын көрөт дейт. "Фаман зухзия анин-нар ва удхилал джанната факад фаз". Кимде ким кыямат күнүндө тозоктон кутулуп, бейишке жетип алган болсо, мына ушул чыныгы ийгиликке, чыныгы максатына, чыныгы сыйлыкка ээ болуптур дейт. "Вамал хаятид дунья илля мата'ул гурур".
Бул дүйнө бир гана силерди алдап кое турган бир жыргалчылыктар менен, маталар менен гана оролгон дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ким болбойлу бул дүйнөдөн сөзсүз түрдө кош айтышабыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: "Кул фадру анфусикумул маута ин кунтум садикин." Эгер силер кыйынмын десеңер, падышалар болобу, байлар болобу, күчтүүлөр болобу, кимиңер кыйынмын дей турган болсоңор, аларга айткының, алар өлүм сааты келген кезде өлбөй коюшсун дейт. Өлүм периштеси келгенде ошолордун өзүнүн нафсын, өзүнүн жанын сактап калышка кимдин кудурет жетет экен аларга айтканың дейт. Жок, андай эмес дейт. Баарыңар өлүм дамын тартышсыңар деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Жана урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүмдөн эч ким качып кутула албайт. Өлүмдөн эч ким кача албайт, эч жака качып бара албайбыз. Биз кайда барбайлы, бул өлүм бизге сөзсүз түрдө жолугат. Жада калса биз өлүмдөн жан сактап калам деп өзүбүзгө ушундай бийик үйлөрдү курган болсок дагы, ушундай бир пышшык жер титиресе кулабай турган, асмандан таш жааса дагы жок болбой турган ушундай бир темирден болгон үйлөрдү салган болсок дагы, бизге өлүм деген нерсе сөзсүз түрдө жетип келет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени өз сөзүндө бизге баяндап: "Кул иннал маута аллази тафирруна минху фаиннаху мулaqīkum." Айткын, силер качып жаткан, силерге жакпай жаткан өлүм силерге сөзсүз түрдө бир күн жолугат. Силер качып аткан өлүм силердин астыңардан чыгат дейт. Астыңардан жолугуп силерди ушундай тосуп алат дейт. Кайда качпа, өлүм сенин артыңан жетип барат. Өлүм келгенден кийин сумма тураддуна иля алимил гайби ваш шахада фаюнаббиукум бима кунтум та'малун. Кийин силер гайыпты билген Аллах Таалага, бардык нерсеге күбө болуп турган Аллах Таалага жолугасыңар. Аллах Таала силер бул дүйнөдө эмне кылганыңар тууралуу бардыгын силерге кабар берет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүм деген чындык. Биз эч жака качып кутула албайбыз. Сөзсүз түрдө баарыбыз өлөбүз. Буну эч бир адам баласы жалганга чыгара албайт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай эч ким кутула албай турган акыйкат болгон өлүмдү көп эстегиле деп бизге осуят берип атат. Албетте бул өлүмдү эстештен максат эмне? Аллах Таала Куранда бизге өлүм тууралуу, акырет тууралуу бизге кабар бергенде максат эмне? Албетте мунун максаты биз бул өмүрүбүздүн кадырын билип, өмүрүбүздүн баалуулугун билип, биз акыретке даярдык көрүп калышыбыз керек. Бул өмүр бизге бир жолу берилет. Башка бизге эч качан берилбейт. Аллах Таала ушул өмүрдү баарыбызга сыноо иретинде ушул өлүмдү бизге берген. Ушул жашоону бизге берген. Ошо өлүмдөн кийинки акырет жашообузга даярдык көрүп алыш үчүн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер өлүмдү көп эстегиле дейт. Ошондо силер дүйнө рахатынан, нафсыңар ушу дүйнө рахатын каалап аткан болсо, ушудан арыласыңар дейт. Башыңарга бир мусибат түшкөн болсо, мына ошол мусибатыңар жеңилдейт дейт. Анткени урматтуу мусулман тууганым, бул өлүмдү эстөөдө көптөгөн пайдалар бар. Биринчиси бул өлүмдү эстөөдө бул дүйнөдө бизди Аллах Таала берген рызкыга каниет кылууга, аз болсо да мына ошол нерсеге ыраазы болууга бизди түртөт. Эгерде биздин башыбызга бир мусибат келген болсо, же болбосо бир кыйынчылык келген болсо, же кедейлик келген болсо, биз өлүмдү эстей турган болсок, албетте баарыбыз ушул дүйнөнү таштап, эч нерсеге ээ болбостон, бир эле кепиңге оролсок оролдук, оролбосок ошол бир жерде кала турган бир өлүм келген кезде бизге эч нерсе бул дүйнөнүн бир да кымбат нерсе пайда бере албайт экенин билгенибизден кийин биз эмне болуп калабыз? Дүйнөнүн азына дагы, көбүнө дагы Аллах Таала берген неаматка шүгүр деп, ушу дүйнөнүн аз болгон кыйынчылыгын дагы бир көтөрүүгө, мына ошол нерсеге сабыр кылууга бул өлүм бизге өлүмдү эстеп жүрүшүбүз бул нерсеге түрткү болот. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүмдү эстештик бизди күнөөлөрдөн суйруп чыгат. Аллах Таалага тооба кылууга бизди шаштырат. Эч кимибиз билбейбиз качан өлүп калыштыгыбызды, кайсы жерде өлүштүгүбүздү, биздин ажалыбыз кайсы убакытка белгиленгенин эч кимибиз билбейбиз. Мына ушул өлүмдү эстей турган болсок, баарыбыз ар күн сайын ушул өлүмгө кам көрүүгө, өлүмгө даярданууга шашылабыз. Күнөөлөрдөн арылабыз, күнөөлөрдөн үзүлөбүз.
жана Аллах Тааланын буйруктарын аткарууга тырышабыз. Алымдарыбыз айтат: "Мен аксара зикра маут", ким өлүмдү көп эстей турган болсо, ал 3 нерсе менен сыйланат дейт. Биринчиси тажили тауба, тообаны шаштырат, күнөөлөрдү таштап, Аллах Таалага ибадат кылууга кайтат. Экинчиси канаатул калб, жүрөк дүйнөгө ыраазы болот дейт. Жүрөктүн ошол бул дүйнөдөн аз нерсе берилген болсо дагы мына ошол нерсеге каниет кылууга, мына ошол нерсеге шүгүр кылып жашоого жүрөк ушундай бир шүгүр кылуучуга жүрөк берилет. Нашаатул ибада, жана ибадатка кызыгып аткарууга, ибадатты көбөйтүүгө ага ушундай өлүм ага түрткү берет дейт. Андан кийин омен насел маут, ким өлүмдү унута турган болсо, ал 3 нерсе менен жазаланат. Биринчиси таубаны кечиктирет, күнөөлөрүн токтотпойт, күнөөлөрүн аткара берет. Экинчиси Аллах Таала берген ырызкыга каниет кылбайт, ал нерсеге анын нафс тойбойт. Колунда ушунчалык мал, мүлк, байлык турган болсо дагы мына ошол нерсеге анын көзү тойбойт, жүрөгү дагы мына ошол нерсеге ыраазы болбостон, кайра деле ушундай дүйнөгө ач көздүгү, дүйнөгө болгон үмүтү, дүйнөгө болгон аны кызыгуусу көбөйөт дейт. Жана ошол менен Аллах Тааланын ибадатында ал жалкоолук кылат дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул өлүмдү көп эстештен максат биз күнөөлөрдөн үзүлүп, Аллах Таалага көп ибадат кылуу экен. Жана да урматтуу мусулман тууганым, бул өлүмдү көп эстештик биздин жүрөк ооруларынан кутулдурат, жүрөк ооруларынан айыктырат, андан алыстатат. Бизде болгон бири-бирибизге болгон көрө албастык, бири-бирибизге болгон текеберлик, бири-бирибизге болгон менменсинүү деген нерсени бизден алыстатат. Эгерде өлүмдү эстей турган болсок, биз бирөөгө хасат кылбайбыз. Эгерде өлүмдү көп эстей турган болсок, биз бирөөгө зулум кылбайбыз, бирөөнүн малын зулумдук менен тартып албайбыз. Анткени өлүмдү эстеген эртең Аллах Тааланын астында мына ушул нерсени эсеп кылса бар экендигин билип, Аллах Тааладан коркуп, биз жүрөк ооруларынан дагы алыстайбыз. Албетте бул жүрөк оорулары биздин нафсы каалоолору болгон ар кандай бизде жаман оорулар бар. Бизде менменсинүү, текеберленүү, бирөөлөрдү жек көрүү, бирөөлөрдү төмөнгө уруу, жана башка ошо бирөө болгону көрө албастык, бирөөлөрдү гыйбат кылуу, бирөөнү бирөөгө чагырыштыруу, жана дүйнөгө болгон бизде кызыкчылык ошол жүрөк оорулардан биздин өлүмдү көп эстешибиз арылтат. Жана да урматтуу мусулман тууганым, өлүмдү көп эстеүүнүн дагы бир пайдалар бул биздин жакшы жан берүүбүзгө эң чоң жардам берет. Анткени биз өлүмдү эстей турган болсок, ар дайым өлүмгө даяр болобуз. Бизге качан өлүм келип калган болсо дагы биз мына ошол өлүмдү жакшы жан беребиз. Күнөөлөрдөн тооба кылган абалда, Аллах Таалага ибадат кылган абалда ушундай бир жакшы жан беребиз. Албетте ким кандай абалда өлө турган болсо, эртең кыямат күнүндө мына ошондой тирилет. Аллах Таала сактасын, биз өлүмдү эстебестен күнөө кылып аткан жерибизде жан берип кала турган болсок, бирөө зына кылып аткан жерине жан берип кала турган болсо, бирөө арак ичип аткан жерине жан берип кала турган болсо, бирөөгө зулум кылып аткан жерине жан берип кала турган болсо, бирөөнүн акысын жеп аткан кезде, бирөөнү гыйбат кылып аткан кезде, дагы бирөө бир кафирлардын майрамында бир жерде тойлоп ойноп жүргөн кезде, ар кандай музыкаларга аралашып, ошол кезде жан берип кала турган болсо, урматтуу мусулман тууганым, бул аябай өкүнүчтүү болот. Аябай өкүнүчтүү, жан берүүсү кыйын болот. Жана ошодон баштап ага азап бериле баштайт. Жана кыямат күнү турган кезде дагы Аллах Таалага күнөөкөр болгон абалда ушундай бир Аллах Таалага жакпаган бир көнүк абалда тирилет. Ошол үчүн урматтуу мусулман тууганым, биз өлүмдү көп эстей турган болсок, биздин эң жакшы сулуу, кооз Аллах Таалага жан берет, Аллах Таалага жага турган, жага турган ушундай бир абалда жан берүүгө бизге эң чоң түрткү болот. Эми урматтуу мусулман тууганым, биз өлүмдү кантип көп эстейбиз дегенде, биринчиси кабырларды көп зыярат кылып туруштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зуру кубура, кабырларды зыярат кылып тургула, ал силерге акыретти эстертет дейт. Биз кабырга бар бизден мурунку өлгөндөрдү, бизден мурунку маркумдарды көрө турган болсок, ошо жердин астында канча деген кыйындар жатат, канча деген илимдүүлөр жатат, жердин астында канча деген текеберлер, байлар, падышалар жатат. Ошолорду көргөн кезде биз дагы эмне кылабыз? Өзүбүздү ушундай ылдый алып, Аллах Таалага дагы ибадат кылып, күнөөлөрдөн тооба кылып кайтууга бизге ушундай түрткү берет. Дагы урматтуу мусулман тууганым, ар кандай жаназаларга көп катышып туруштук. Мына ошол жерде мәйитти жуугандагы кирип туруштук. Ошол жерде бир имамдан уруксат сурап, бир көрүп чыган иште ошол мәйитти көрүп, жүзүн көрүп, акыретти ушундай көп эстериштик. Андан кийин дагы урматтуу мусулман тууганым, бул акырет жөнүндө көп окуштук. Куран китебинен, хадистерден жана аалымдардын
айтқан мауизаларын, насааттарын, өлім туралы айтқан насааттарын, ақырет күні туралы айтқан насааттарын көп уктук биздин өлүмдү көп эстебизге алып келет. Андай урматтуу Мусамир тууганым, сабагыбыздын аягында келиңиздер урматтуу Мусамир тууганым, биз өмүрүбүздү туура пайдаланып калайлы. Өмүрүбүздү ибадатта өткөрүп калайлы. Өмүрүбүздү күнөөлөрдөн тооба кылып кайтып, башка бирөөлөргө бир пайдабыз тийип калсын. Анткени бул өмүр бир жолу берилет. Эртең өлүм сааты келген кезде биз кайра бул дүйнөгө кайта албайбыз. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде ошол мушриктер жөнүндө айтат: аларга өлүм сааты келип калган кезде, Аллах таала алардын көзүнө азапты көргөзгөн кезде, аларга Аллах таала ушул дүйнөнүн кандай баалуулугун, бул дүйнөдөгү бир тасбихтин баалуулугун көргөзгөн кезде алар ушундай жүрөктөрдөн өкүл, я Роб, бул дүйнөгө мени бир кайтарчы, бул дүйнөгө мага бир саатка же бир мүнөткө мени кайтарып койчу деп ушундай катуу өкүнүп калышат дейт. Башка аяттарда Аллах таала Роббум, мен тиги дүйнөгө бир кичинекей убактында кайтарып койсоң, мен намаз окуйт элем, солих амалдар жасайт элем, я Роб, өзүңө тооба кылат элем деп ушунчалык өмүрдүн кадырын билип, ибадаттын кадырын билип ушундай өкүнүп калышат дейт. Келиңиз урматтуу Мусамир тууганым, мына ушул өмүрүбүздүн баалуулугун баалап, Аллах таалага көп ибадат кылып калайлы, өмүрүбүздү текке кетиргенден сактанайлы, өмүрүбүздү ар кандай Аллах таалага күнөөкөр боло турган же башка бирөөлөргө биздин зыяныбыз тие турган жолдор менен өткөрө алган сак бололу. Албетте өмүр дагы бизге аманат катары берилген. Эртең кыямат күнү келген кезде бул өмүрүбүздүн ар бир секундасына, ар бир минутасына, ар бир күнүнө Аллах тааланын астында биз жооп берерибизди унутпайлы. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.